Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы, аномалдуу сууктун кесепетинен маал менен свет өчүп, элдин нааразычылыгын жаратып жатканда, жаш төкмө акын Нурсултан Малдыбаевдин тамашалуу ыры көпчүлүктүн көңүлүн көтөрүүдө. 2 сааттан свет өчүп күнүгө, кыйын болду кыргызымдын үйүнө. Өзүбүздү жаман деп Сүйлөбөйлү жаман кеп, жатып алып парабойдун түбүнө. Азыраак үй оңдойбуз деп турмушту, Аянбастан эмгек кылып тырмышты. ушул бийлик өтүнүп, Улам свет өчүрүп, көбөйсүн деп жаткан чыгар кыргызды. свет өчкөн азыр бизге эң керек. Жеңекелер байкелер кеңеркелеп, Мындай шансты карманып, махабатка арбалып, 10 миллионго жетеличи эртерээк. 2 сааттан свет өчсө нетебиз, Эмгек кылып 10 миллионго жетебиз. ал 10 сааттан өчүрсө, Бүт дүйнөнүн көзүнчө Кытайларды басып өтүп кетебиз. 2 саатка өчсө мейли жарыгы, Калкыбыздын түгөнбөсүн сабыры. жол чырактар жаңырат, Жок нерсебиз табылат, кыргызымдын өчпөй турса жалыны. жете турган күн да келет Дубайга, Жет облус чыдайлычы булайда. убайга салган далайды, Украинаны карайлы, а биз шүгүр кылып жашайлычы Кудайга. Убайга салган далайды, Украинаны карайлы, а биз шүгүр кылып жашайлычы Кудайга. Эй, баракелде. Нарын облусунун Актылаа районуна караштуу Терек айылынын тургуну Болотбек Арип уулу багып жүргөн малдын ичинен 114 баш койду карчыгырлар бир түн ичинде кырып кетти. Бул тууралуу анын жердеши Терек айылынын тургуну билдирди. Окуя 17 январга караган түнү болгон. Болотбек Арип уулу Кызыл Там чөлкөмүндө элдин малын багат. Ал 16 январ күнү Байытов айылына азык-түлүк алууга келген экен. Малды 80 жаштан өтүп калган атасы карап калыптыр. Күндүз койлорду кайтарып, кечинде сарайга айдап кирип, санабай эле камап коет. Болотбек кечирээк барып жатып алган дейт ал.